Менин атым Жаныш. Кенен чөйрөдө Майыр фамилиям, Жаныш Майыр деп коюшат. Тоголук болсо Майрамбек уулум. Майрамбек уулу деп отурбай, кыскартып Майыр деп койгонбуз. Ошол өзүм КВНщикмин, КВН ойноп, ошол аркылуу сценарист болгом. Сценарий жазган билип, жана ошол аркылуу актер болуп, көптөгөн бизде медиа чыгармаларда жүрөбүз. Ошол өзүм кесибим боюнча мен режиссермун. Режиссураны окуп бүтүп, келечекте буюрса режиссер болгум келет. Мыкты актер болуш үчүн адамдарды жакшы түшүнүш керек. Ошо адамдардын психологиясын, бул жерде социология да болуш керек. Адамдар бири-бири менен кандай байланышат, ошону жакшы түшүнсөң, анан ошол образга да кирүү да оңой болот да. Адамдар кандай тилде сүйлөйт, жөнөкөй эл кантип сүйлөйт, ошолорду билген сайын, канча көбүрөөк билсең, адамдарды негизи эле кандай жакшы билсең, ошончо актер болгон оңоюраак болот. Ойноп аткарган талант кыргызыбызда ар бирөөндө эле бар. Ар бир балада ичинде бар экенин мен билем. Мисалы башка улуттар менен айырмалуу, бизде баягы ичибизде кантип жанагы бышып турат да, көп эле бар. Аны болсо жандандырып, оталдырса, ар бирөө эле ойной алат. Актер десеңиздер болот, анан режиссер десеңиздер болот. Биздики баягы өзүбүз буюрса да чыгармачылык менен келип, элге айта турчу сөздөрүбүз бар. Анан ошонун үстүндө ар кайсы форматтар менен ошо айта турган, элдерге айта турган сөздөрүбүздү айтканга аракет кылып жүрөбүз. Алгым келсе бүгүн эле бара алам. Мен ошол машинада отуруп алам да. Илгерки убакта, мисалы, кесип деген ошо өмүр бою менен байланыштуу болчу да. Совет учурунда слесарьсың, всё, слесарь окуйт, слесарьда жашайт, слесарьларга берген квартиранттарга очередке туруп ошол жерден квартира алат, өмүр бою слесарь болуп, слесарьдын пенсиясын алып бүтөт да. Азыр болсо 21-жылдын баардыгы ар кандай, заманбап, үстүнөн күн сайын билим кошо берсе, мүмкүнчүлүктөрү өсө берет, артыла берет да. Бир адамга бир профессияны мен байланыштырбайм эч качан. Адамдар көчөдөн көргөндө, көрүп жүргөн персонаж бар да, ошого мамиле кылгандай сага мамиле кылып коет да. Кээ бирлер кадимки жини келет, жашоодо башка адам экенин көргөндө, жини келип кетет да. Баары эле түшүнүп турат да, кичинекей бала деле түшүнөт, караң киши деле түшүнөт, тиги образ экенин түшүнөт да. Мындай туура болот, мындай туура эмес. Аны түшүндүрсөң тоже энергия кетет. Анан ошондуктан кээде энергия аз болгон кезде адамдардан качып калам да. Ошол нерсе жакпайт мага. Бул жакшы үлгүлүп атат. Биздин жанагы персонаж жакшы үлгү болуп атат. Көчөдөгү чын эле ошондой балдар таасири башка. Эгерде сиз деп по-районовски көчөдө жаргон менен сүйлөшүп атканы зыянбы десеңиз, көчөдө чыгып туруп угуп көрүңүз, алар 100 эсе андан да жаман сүйлөшөт. Ванчопа мындай караганда цветочек эле болуп калат да. Ванчопанын поведениясы эмес, манерасы эмес, анын болсо философиясын караш керек. Ал деген өзүнө простой болуп, биринчиден көчө бала болуп, жаш бала болуп, жанагы именно жаргондорду сүйлөй турган бала болуп, өзүнө тартып туруп, өзү бурган ою, философиясы такыр башка да андыкай. Биздин оюбуз, биздин планыбыз ошол болчу да. Жаш балдарды өзүнө жакындатып келип туруп, бурган жери башка болсун депчи. Чыгып алып, өлө правильно болгону кичинекей балдар укпайт аны. Анда эле толтура туруп, өлө сонун сүйлөп, антпеш керек, 5ке окуш керек. Улууларды урматташ керек деген эч ким укпайт аны. Эмес, укпагыла бизде. Бизде кенен поколение, жаңы поколение чыккан сайын биз ошол поколенияларга ат коюп, булардын ойлору ушундай экен деп баягы изилдегенге аракет кылабыз да. Бүт. Мисалы, азыр болсо сахнада жүргөндөрдүн образованный эместери бар да. Именно этика жагынан, хотя бы культура жагынан өзү маданият кишиси, бирок маданият тартылып аткан деп ишенбейсиң да. Ушундайлар көп болуп кетти да азыр. Илгери каралчы да кадимкидей эле адамдар, интеллигенцияга кирчи, шоу-бизнестеги адамдар, ырчылар, поэттер, жазуучулар, ошол да кимдер болушу мүмкүн. Мисалы, бийчи болсо дагы бул деген бир балерон болчу, туурабы? Бүт бар интеллигенцияга кирип калды да. Азыр деген популярдуу болуп кетиш оңой болуп кеткен үчүн биринчиден сан көбөйүп кетти. Эл анча качествоны керек талап кылбай калды. Илгери эл дагы талап кылчу да, ошону. Сахна адамдар монтиш керек, монда качество болуш керек депчи. Азыр болсо эл дагы некачественный болуп калды да. Иш чыгып баягы дыкс болсо эле, всё элдерди эле жыргап эле, жагып элечи. Анан тиги өлө интеллигенция, өлө мисалы профессионал, өзүнүн профессиясын билет, өлө сонун даярданат. Ушундай өлө качественно болуш керек, мааниси кандай, сөзү кандай депчи. Мен кебетем кандай болуш керек деп. Бир жыл ойлонгон чакта тиги болсо бир жылда 12 чыгарып туруп, 12 машина сатып алып атпайбы, уже 12 бизнес ачып ийбедиби? Иши ага да кол чаба берген элдер да көп да толтура. Качествосын элдердин
баягы ала турган маданиятынын качествосын карабай калды да. Эми эмнеге келишибиз керек? Муну биз өзгөртө албайбыз. Бул кайра совет учурундай кылып кете албайбыз. Бул жерден тууралып кетчү эле нерсе, ошол шоу бизнестегилер баарын чогулта албайсың, бирок ар бир өзүнчө өрөсүнөн. Мисалы биз юмористтер чогулуп турабыз. Кыргызстандагы юмористтер чогулуп турабыз биз. Чогулуп, эмне болуп атат? Биз деген мондай тамаша, бул ха-ха, площадька барып тишип салсаңдар күлө берет элчи. Туурабы? Күлгүчтүү да, элес экен деп күлө беришет да. Бирок ошентип эле жантып эле коелу деп. Ошол нерселерди талкуулап турабыз да. Белден ылдыйкы сөздөрдү эметпейли деп баягы бул жердегилер сүйлөшүп турабыз да. Мондай кылалы, мондай кылбайлы деп жакшы чечишип алсак, жалпы Кыргызстан боюнча юмористтердин баягы өзүнүн бир деңгээлин кармап турабызбы дейм да. Ошондой эле юмористтердей эле ырчылар да чогулуп турса, бийчилер чогулуп турса, дагы шоу бизнеске эмнелер кирет? Көп да, туурабы? Ошолор өзү эле чогулуп эле монтели, монтпейли, минтпейли десек эле акырындан биз шоу бизнести, негизи эле чыгармачыл дүйнөсүн акырын бир сактап кете алабызбы дейм да. Эмне болот? Кулап бараткан желекти бала чуркап келип тургузуп коет да. А жок желекти эчтеке кылбайт эч ким. Ошон үчүн желек бар болуш керек да, кулап баратабы, мындай айрылып турабы, анысы келип жамап кетишет, өзү эле түздөп кетишет балдарчы. Бирок ошол желекти бар болуш үчүн муну өкмөт караш керек да. Мен студент болгондон кийин КВНщик болуп баштагам. КВН ойногондон баштап эле актер болуп ойноп келатам. Звезняк мен болгом. Бирок ал студент кезде болгон. Мен университетте аябай популярный болуп кеткенде өзүмдү карман албай, өзүмдү жакшыраак болчумун. Ар кайсы возрастта келет да. Ар кайсы КВНщиктерге, юмористтерге, ырчыларга звезняк ар кайсы убакытта келет. Бирок бир жолу өтөт обязательно звезнякты. Ар бир белгилүү адам бир жолу звезнякты өтөт. Айырмасы жок, прокурор деле звезняк болот. Ал деле бир убакытта популярный болот дагы, өлө керектүү болот адамдар. Ошонун алда жанагы менен күрөшөт да. Звезняк менен атактуулук жанагы неме менен күрөшөт. Дагы эмне болуш керек? Даже вахтерлер звезняк болот. Мына мен ой бербесем, эч ким бербесем, эч ким кирбейт деп бир жолу звезняк болот. Ар бир адам бир жолу звезняк менен күрөшөт да. Студент кезде кадимкидей монтип теречеттеги достор адамдар менен жанагы мамилемди көрсөткүм келбей элечи, баягы менмин да, мени кыргылады деген бир нече убакыт болгон. Андан кийин эле жакын жанымда эле жүргөн балдар менен башкача эле мондай болуп баратат, карасаң. Башында моюнун албайм, анан акырын сүйлөп атам, анан кайра өзүмө келип алгам. Тамашоо курама командасы менен Кыргызстандын биринчи мисалы Алматыга барып бүт КВН лигаларын баардыгын утуп чемпион болуп чыкканбыз. Орусча тилде да, казакча тилде дагы. Бүт баарында чемпион болгонбуз. Анан кийин Астанага барганбыз, Астанадагы бүт лигаларда чемпион болгонбуз. Анан кийин Сочига барып, Сочиден биз биринчи жолу баягы тарыхта канча бир нече жылдан бери андай боло элек болчу экен. Биринчи жылы эле барып туруп эле премьер лигага секирип кеткенбиз. Анан барып Москвадан биз премьер лигада ошо Кыргызстан атынан чыктык деп. Повар болгон передача ачкым келип эле ошондерчүмүн, үйдөн тамак жасап ошондерчүмүн да. Дам монда болсо дамдуу болот депчи. Ал бизнес жака жакшы. Анан көз сүйлөшүп, мондай бургерин баягы себестоимость деген бар болот го, өзүнүн баасы аябай өйдө турбай, ошон үчүн алар кымбат болот. Да нет, давай посчитаем деп эле. Сунуштап анан биз санап келсек, можно экен. Давайте анда мировой бургер бардыгына доступный боло турган бир баада болсун. Иштейлүү деп турган. Ошонун үстүндө иштей баштадык. Мындай секиртип, башында эле влоп деп коет го. Биринчи эле келген идея элимде жейт болбой деп эле күлүп койгонбуз. Анан жүрүп кандай кылалы, мындай бургер дейли деп ат ойлоп таап атам. Аянда кайрага кирсек, жанагы всё гениальное просто дейт го. Элимде жакшы эле название болуп атпайбы? Давай ошентесиз. Эл тура эле түшүнөт го деп эле анан ошол атка кайра кондурдук да. Элинде жейт бургерлери Исанова 100 келиңиздер. Ар бир кыргыз элинин ар бирөөсү ошону жеп көрсүн, ооп тийип көрсүн деп ачтык. Дүйнөлүк бургерлер ар бир кыргызстандыкка.